Интернетте адамды мазактап, жала жапкандарга 200 000 сомго чейин айып салууну министрлер кабинети сунуштады. Өкмөттүн айтымында интернет аркылуу бирөөнү мазактап, кемситкен учурлар көбөйүүдө. Бул мыйзам долбоору жогорку кеңешке жиберилди. Эгер мыйзам кабыл алынса, анда интернет колдонуучуларына 100 000 сом, ал эми медиаларга 200 000 сомго чейин айып салынат. Бул боюнча элдин пикири кандай, чогуу билели. Калп маалыматтарды берсе, ал аныкталып калса негизи эле штраф бар болчу. Бирок 200 000 карапайым адамга көп болуп калышы мүмкүн. Көп болуп калат да, анткени көп адамдар көбүнчө баягы терс комментарий жазган жаш эле балдар да, студенттер, мектеп окуучулары, аналар көп нерсени ойлонбой эле баягы эмоциясын чыгарыш үчүн эле жазып коюп, анан акча алардын ата энесине түшүп калышы мүмкүн да, кымбат болупчу. Туура эмес да. Эмне үчүн элдин эмеси болуш керек да, тиги өзүнүн эмеси, мнениясы. Там правительство как работает, тигинеси, мунусу. Анан ушу бир айткан сөзгө эле штраф салган, думаю, туура эмес го. Пенсионер вот мен бирдеме десем, мен 100 000 деп аяктан алам. Туура эмес? 100 000 сом өтө көп бүгүнкү күндө. Эми макул түшүнмөкмүн, эгер элдердин айып пулдары 200-300 000 болсо, анда 100 000 сомдон кой 4-5 жолу салып беришсе болмок да. Анан кийин айып пулдары 30 000 сом, анан зарплатасы. Анан ошо менен 100 000 сом төлөткөн бул менимче туура эмес. Депутаттарга болуп калып атат, мисалы үчүн жаман сөздөр айтууларчы, өздөрүнө карап эле кылып отур деп ойлойм да. Мен оюмча туура эле. Ар ким ар кандай эле сүйлөй берсе болбойт да. Эми ал ар кимдин адамдын өзүнүн укугу чектелүү да. Анан кээ бирөө мисалы үчүн ошондой образга жүргүзүү келет да. Эми аны шылыңдаш мен үчүн туура эмес. Ал ар ким эле азыр бар эле интернет сайтыңдарында президентти деле баарын эле шылдыңдап калышты. Ал андай, ал анткени туура эмес да. Ар ким өзүнүн, ар бир адамдын өзүнүн орду, өзүнүн укугу болуш керек. Мен оюмча туура эле. Суммасы туура эле, ал антпесе эмне төлөп коюп кайра шылдыңдай берет кээ бирөө. Туура эле, анан мен оюмча туура эле деп ойлойм. Негизи бирөөнү бирөө андай каралаганга акысы жок деп ойлойм. Туура эле го. Башка көп проблема толтурат ачында сестренка. Биз Кыргызстан ага жете элекпиз, андай проблемаларды чече турган, сунуш киргизе тургандайчы. Да көп бар го деп ойлойм, андан бөлөк иштер көп. Билбейм, бул туура эле го деп ойлойм. Анткени мындай адамдар болот да, жөн эле өзүнүн кызыкчылыгы же өзүнө жакпаган үчүн эле же от зависти жазып салышат да, жакпагандарын. А бирок бул ошо жасаган, видео жасаган же өзүнүн сүрөтүн киргизген адамга бул аябай жаман тийиши мүмкүн да. Мен жаман көрөт, ал мен ушунчалык жаманмынбы деп как бы замкнуться в себе, комплекси бар, өзүндө комплекстери бар. Оюм абдан туура. Себеби билбей эле тиги ар кандай сөздөрдү айта берген туура эмес. Ойлонуп иш кылыш керек азыр. Ойноп сүйлөсөң да, ойлоп сүйлө деген сөз бекер айтылган эмес кыргыз жериндечи. Илгери эле айтылып калган. Анан азыр жөн эле өзүнө өзү жеткизи келген кишилер эле калп эле мамлекетке тартымыш болуп, өзүнүн кызыкчылыгын көп ойлогон кишилер көп да, ошон үчүн ушундай. Эми сумма туура эле. Себеби ойлонот да, антпесе калбай калбады. Азыр акча менен кесилсе башка тартипке чакыра албайсың, эч нерсе. Атаң айтса да укпайт, апаң айтса да укпайт. Акча менен алса, чөнтөгүн карап ойлонуп па. Ошон үчүн айтат да, ойноп сүйлөсөң дагы, ойлоп сүйлө балакай дейт да. Мен негизи ага каршымын. Негизи мен деле андай эме ишим жок негизи. Мындай эмеге чын деле мен каршымын, бирок андай болуп калган шартта мен андай кылбайт болчумун да, короче. Мен мыйзамды туура эле деп эле ойлойм, бирок штраф көп го деп ойлойм да. Туура эле. Штраф салыш керек, эгер туура эмес маалымат таратса. Эгерде сиз интернетке жазган маалыматыңыз жалган болуп калса, 200 000 сомго чейин айып төлөгөнгө даярсызбы? Комментарий жазыңыз.